Бишкекте болгон соңку жылуулук кризисинен кийин өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка болгон тарифти жогорулатуу маселесин көтөрдү. Соңку суук энергетика тармагынын ачык абалын дагы бир жолу көргөзүп, кышкы суукка жайдай даярдануу керектигин эске салды. Кышка даярдык демекчи, жашаган үйүңүздү жылуулоо аркылуу кыштан жылуу чыгып, аны менен катар үй бүлөлүк бюджеттин жылуулукка кеткен чыгымдарын кыскартсаңыз болот. Капитал командасы бүгүн жылуулук жана жылуулануу темасына кайрылат. Биз менен болуңуз. Өкмөт соңку жылуулук кризисинен кийин электр энергиясына жана жылуулукка болгон тарифти жогорулатуу маселесин көтөрдү. Ушул тапта тарифтер маселесин көтөрө көрбө, туура эмес болуп калат деп мага көп айтып жатышат. Тариф абдан орчундуу маселе. Электрге жана жылуулукка тарифти көтөрүүнү биз талкуулашыбыз керек. Албетте, мен азыр эле көтөрө коелу деп айткан жокмун. Бирок аны көтөрүүнүн бир формуласын табышыбыз керек. Антпесек, электр тармагы боюнча акционерлик коомдорубуз карызга батып баратат. 100 миллиард сомдон ашык карызыбыз бар. Дагы кете берсек 200-300 миллиард сомго чейин жетет. Электр чубалгылары подстанциялардагы бүт иштен чыга баштайт. Себеби аларды оңдоого, кароого акча каражаттары тиешелүү көлөмдө берилген жок, деди премьер-министр Сапар Исаков депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып. Аны менен катар Бишкек жылуулук электр тармактары, тактап айтканда ТЭЦтин модернизациясы үчүн дагы кошумча 200 миллион доллар карыз алуу боюнча өкмөт жогорку кеңештен уруксат суроодо. Бишкек жылуулук электр борборун кайра куруу иштерин кытайлык TBA компаниясы аткарган жана анын баасы 386 миллион долларды түзгөн. Кыргызстан бул акчаны 2013 жылы Кытайдын экспорт-импорт банкынан жылдык 2% үстөгү менен 20 жылга алган. 20 жыл ичинде үстөк пайыздын жалпы көлөмү 107,5 миллион долларды түзөт. Демек, ТЭЦтин реконструкциясы үчүн Кыргызстан Кытайга дээрлик 0,5 миллиард доллар карыз. Карызды төлөө мөөнөтү 2033 жылы аяктайт. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо иши 2014 жылы башталып, 2017 жылдын экинчи жарымында аяктаган. Анда бийлик жаңылоо иштери 100%га аткарылганын айткан эле. Эми болсо өкмөт ТЭЦ 30% гана пайызы жаңыланганын айтып, толук жаңылоого дагы 600 миллион доллар керектигин билдирди. Кызык бир жагдай. Ушул эле кытайлык TBA компаниясы коңшу Тажикстандын борбору Душанбе шаарында жаңы ТЭЦти 349 миллион долларга куруп берген. Салыштырсак, жаңылоо иштеринен кийин Бишкек ТЭЦинин кубаттуулугу 300 мегаватт энергияга көбөйгөн. Душанбеде курулган жаңы ТЭЦ 400 мегаватт энергия иштеп чыгарат. Айта кетчү жагдай, Душанбе ТЭЦинин курулушу нөлдө башталган. Чын менен кызык жагдай, коротулган акча көбүрөөк, ал эми кубаттуулук азыраак. Демек, кийинки сарптала турган акчалар максаттуу жумшалабы деген суроо бар. Жана болушу ыктымал деген коррупция жоюлмайын, тарифтерди көтөрүү менен абалдан чыгуу мүмкүнбү? Бирок кандай болгон күндө деле электр энергиясы бул товар жана ага төлөө керек деген маданият биздин коомдо эми калыптанып келе жатат деп айтууга болот. Электр жарыгын үнөмсүз колдонуу мисалдары турмуш тирикчиликте такай эле кездешет. Көп учурда үйдүн тамы жука, терезелери начар болуп, көчөнү жылытып калабыз. Үйүн жылуулоо менен отун сууга кеткен чыгымын 50%дан 80%га чейин кыскарткан кыргызстандыктар өз тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бул үй 2012 жылы тургузулган, бышкан кирпичтен, стенасы тамы болсо 1,5 кирпич. Кышында жылуулукту жакшы кармабай, анан суук болуп турчу. Ушул үйдү салынып бүткөнүнө 10 жыл болду. Өзүнүн салынышы бул сокмо менен салынган. Анан сокмо менен салынгандан кийин жылуулукту көп кармабайт экен. Үйдүн квадратный метри, ички квадраты 93 квадратный метр. Жылыткан сырты 200 квадратный метрге айланды. Жылытканга болжол менен 123 000 сом кредит алгам. Квадратный метри 94 квадратный метр. Каражат где-то бир 130 миңден ашыгыраак каражат кетти. Бул жылытканга пеноплекс. Пеноплекстен сырткары жанагы сетка менен анан клей тартылган. Клейдин сыртынан анан декор деген шуба менен жабылган. 5 сантиметровый пеноплекс, бул деген фундаменттики, жана 3 сантиметровый пеноплекс, ал деген тамдын өзүнүн. Бул пеноплекс аябай жылуу экен. 3 сантиметри 2,5 кирпичтин талшынасына жараша экен. Бышкан кирпичтин талшынасына. Өтө жылуу болчу эмес, себеби дегенде стеналар муздак болуп турчу. Анан баягы кичине эле бир өчөйүн деп муздап бараткан маалда уже үй муздай баштачу да. Постоянно жагып туруш керек болчу.
Азыр бирөөсү күйүп турат постоянно. Мурун болсо кечинде саат 6-дан кийин экинчисин күйүсүп, ас болсо үчүнчүсүн да күйүшүбүз. Азыр болсо бирөө эле эртең менен круглый сутки дегенде жанагы постоянно күйүп турат. 5 тонна көмүр алчубыз. Кыштан чыгыш үчүн 5 тонна көмүр алчубыз. Ошол көмүр түгөнчү жазга чейин. Андан тышкары свет колдончубуз. Светке дагы бир топ 5000-6000 сом светке, андан тышкары 4-5 тонна көмүр кетчү да мурунку жылдары. Быйылкы жылдын эсебинен көмүр жаккан жокмун, алган да жокмун да. Бул сентябрь айында жылууланып баштаган, анан уже кыш киргенче уже жылууланып бүтүп калды. Анан текшерип көрөлү деп свет менен көргөндөн кийин свет жетиштүү болду да. Ошон үчүн мен көмүр алган жокмун быйыл. Көмүр албаганда мындай светке бир декабрь айына 6000 сом чыкты. Бул 6000 сом терпимада мурдагы эмеге, мисалы үчүн көмүр алганда көмүрүбүз бир айга 1 тонна кетсе, андан тышкары 5000 төлөсөк, бул уже 10 миңден ашып түшкөн акча каражат кетчү да бир айга. Азыр буюрса мындай от жак майданда кутулдук, буюрса жалаң эле свет менен отурабыз. 1-тен 2-тен включать этебиз, өтө суукта. Март айына 4763 сом болду. Бул мурунку жылдын счеттору. Быйыл болсо декабрь айына 1471 сом болду. Бул эсептердин негизинде жыйынтык кылсак 5000 сомдон болжолу 5400-5100, анан 4700, ортоңку сумма 5000 сом болсо, азыркы айда 1470 сомго түшүп калды. Мындан тышкары жанакы аябай суук болгондо бул электро тендердин күчү жетпей, ошондуктан биз дагы кечинде же тарыналында бир чака көмүрдөн жакчыбыз. Балдар оорубасын деп мындай. Акча каражат электроэнергиядан тышкары дагы көмүргө дагы кетчү. Жана отундарға да. Бул печканы ушу менен жылытып, ушу менен от жакчыбыз. Азыр үйдү жылуулагандан кийин бул печканы колдонбой деле калдык. От жакпай калдык да. Жалаң эле электроэнергиясын колдонуп калдык. Элдер азыраак от жаксын деген сөз. Түтүн азыраак экологиябызды бузбасын деген сөз. 3 ай мурун Кырсев деген программага кайрылып, KCB-ден кредит алып, анан ушул үйдү жылыткам. Кредит алып бүткөндөн кийин заявленияны жазып туруп Кырсевке берет экен. Кырсевден согласовать этип туруп, анан банкка берет экен. Банк болсо Кырсев менен байланышып туруп, анан кийин ошол бүт алган кредиттин 20%-ын кайта кайтарып берет экен. Грантты мага бергенден кийин эле досрочно ошол 123 000 сомдун 24 000 сомуна ылайыкташтырып, досрочно төгүп, выплатасын азыраак кылайын деген оюмда. Үйдүн жылуулугу көбүнчөсү ошол терезеден кетип атат азыр. Свет дегенде бир где-то 10-15% ошол терезеден кетип калат. Терезем болсо однокамерный эле. Ошондуктан жылуулукту жакшы сактай албай жатат. Буюрса эмки жылы ошол Кырсевдин программасы аркылуу буюрса ошол терезелерди да жаңыртып алганга буюрса ой максаттамын. Мен ушул жаңы үй тургузулуп аткан адамдарга каалоом бар да, ошол үйдү тургузуп атканда эң башында эле сразу эле жылытып, анан кийин үйдү тургузуп алып, декорлордун баарын коюп алып туруп, анан кийин андан тышкары анан кайта жылытып отурбай, мен катама чалынбай, сразу эле кирпичтерди салып бүткөндөн кийин үйдү жылытып туруп, анан кийин сыртына декорлорду койсо, менин оюм боюнча алар көп эсе утат будан. Кыргызстан туруктуу энергияны каржылоо программасы Кирсев 2013 жылдан бери Европа Союзунун колдоосу менен кыргызстандыктардын үйүн жылуулоого $3,5 миллион грант берген. Мунун 1 миллиондон ашыгы жеке турак жайларды жылуулоого берилсе, калганы бизнеске берилген. Жыйынтыгында жылына 126 мегаватт энергия үнөмдөлгөн. Программа бүтүндөй Кыргызстан боюнча иштеп, үйүн жылуулайм деген баардык каалоочуларга грант берет.
Негизи мындай менин жеке баамдоомдо кыргызстандыктар соңку кездери гана болгондо дагы баардык кыргызстандыктар эмес, айрымдары гана негизи үйдү жылуулоо, энерго ресурстарды баягы үнөмдүү колдонуу деген нерсеге ошол маданият эми гана мындай жакындан калыптанып келе жатат окшойт да. Бул баягы жеке турак жайларды алабызбы же болбосо мындай көп кабаттуу үйлөрдү алабызбы, буга чейин көп маани берилбегендей. Ооба. Чынын айта кетсек, бул көрүнүш биз үчүн жаңы. Мындан 6-7 жыл мурун эле көпчүлүк адам түшүнчү эмес. Бул жылуулукту сактоо, үйлөрдү жылуулоо деген түшүнүк жаңыдан биздин адамдардын ой пикирине кирип келе жатат. Анан айта кетсек, мисалы мурда адамдар үйүн жөн эле сыртын шыбагандайын бүттүңбү десе бүттүм деп айтышчу. Азыр ошондой эле адамдан бүттүңүзбү десең, жок, утеплениясы калды же болбосо жылуулоосу калды деп айтат да. Ошондон улам бул жакшы көрүнүш, ошо үй бүлөлүк бюджетке эконом жасоо, ошону туура жумшоо, ошол эле мезгилде мисалы кеткен чыгымдын баарын көчөнү жылытыш үчүн кетирбей, үйүндө жылуулукту сактап, үйдүн ичинде комфортту түзүү. Бул баягы биздин көпчүлүк элдин башкы максаттарынын бири болуп келе жатат. Мунун элдин арасында мындай ойдун, пикирдин пайда болушуна ушу КСФ программасы дагы чоң өзүнүн салымын кошуп атат. Айта кетсем, КСФ программасы бул туруктуу энергияны каржылоо программасы. 2013 жылдан бери биздин мамлекет иштеп келет. Биринчи фазасы 2013 жылдан 2016 жылдын аягына чейин болгон. 20 миллион доллар бөлүнгөн Кыргызстанга жалпысынан. Азыр 2017 жылдан баштап 2020 жылга чейин экинчи фаза иштеп атат. Акчанын көлөмү 35 миллион доллар бөлүнгөн. Ошо жалпы бөлүнгөн 55 миллион доллардын бүгүнкү күндө 35 миллион доллары биз толугу менен берип бүттүк. Гранттык негизде биздин эл ушу 3,5 миллион доллардай грант алышты. Бул 3,5 миллион долларлык гранттын аркасы менен канча киши же болбосо канча чарчы метр үй жылууланды деген эсептер барбы? Мынча чарчы метр деген жок bizde, бирок бизде канча энергия экономдолгондугу жөнүндө статистикабыз бар. Айта кетсем, биз ошо биздин эсеп боюнча ушунча акчанын арты менен 126 000 мегаватт энергия сакталды. Бул жылына. Жылына. Муну мындай акча менен айлантып эсептеп көрдүңөрбү? Мисалы үчүн ошондо бул Кыргызстан кандайдыр бир деңгээлде өлкө масштабында канча каражат пайда көрүп атат бир жылда? Буну мен мындай деп түшүндүрсөм болот сизге. Биздин статистика боюнча жана биздин клиенттердин өздөрүнүн пикирлери боюнча ушу жылуулогон адамдардын 80% өздөрүнүн расходун, жылуулукка кетирген расходун 50%дан көбүрөөк эконом жасашкан жылуу. Демек, бул бир гана мисалы үчүн өлкөнүн масштабындагы эмес, жеке ар бир кишинин өзүнө тийиштүү үнөмдөөлөр болуп атпайбы? Ооба, бул ар бир кичинекей үй бүлөнүн экономиясы. Бул ошо экономия болгон акчаны булар башка жака жумшаса болот. Ошол эле үй бүлөнүн турмушун жакшыртууга, балдардын окуусуна жана башкаларга. Биздин программа Кыргызстандын бардык бурчунда иштейт. Биягын алса көлдөн алайга чейин дегендей, же болбосо Лейлекке чейин дегендей, толугу менен бардык жерде биздин программа иштеп жатат. Мен сиздердин программаны карап көргөндө, мисалы үчүн жеке турак жайларды жылуулоого берилген алынган кредиттердин 20%-ын кайтарымсыз грант түрүндө кайтарып берет экенсиздер. Эгер мисалы үчүн ошол мындай деп эсептесек, бир киши болжол менен 2 жылга бир 18% үстөк менен кредит ала турган болсо, демек ал 2 жылга бир мындай карыз алгандай эле болуп калат экен да, өстөгү жок эле. Ооба. Биз эми бул кредиттик ресурстарды түздөн түз бербейбиз. Бул жана биздин өнөктөш банктар аркылуу берилет. Өнөктөш банктарыбыз бул KCB банкы, Демир банкы, Компания банкы, Байтүшүн банкы, Оптима банкы жана биринчи микрокредиттик компания деген бар. Бул Ош областында жана Нарын областында иштейт.
ар бир банктын өзүнүн баягы насыя берүү талаптары бар. Анан ар бир банктын өзүнүн пайыздык кошуму бар. Ошо кайсы жерден өздөрүнө ылайыктуу болсо ошол жерден клиенттер алса болот. Бирок биздин программа кирсе баардык жеке жарандарга кайрылган бизге 20% чейинки акчасын гранттык негизде кайтарып беребиз. Мисалы эле ошол эле банктардан алса, мисалы сиз туура айтып атасыз, 2 жылда бул бекер болуп калат экен деп. Мисалы ошо клиент 100 миң алса, биздин банктык пайызы менен банктар айтат примерно 18 миң, 20 миң 2 жылда кошуп беребиз 100 миңге деп. Анан биз ошол эле учурда ошо 20 миңди биз кайтарып берип атабыз. Ошол мындайча айтканда ошо алып эле кайра 2 жылга бирөөдөн карыз алып ай сайын бөлүп төлөп койгондой болуп калат да. Бул ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, жанагы мугалимдерге, жана башка адамдарга бул өтө ыңгайлуу нерсе да. Болбосо негизи анча bizde Кыргызстанда кредиттер кымбат да, мына ошол үстөк пайызына келгенде эле көп киши мындай ойлонуп чочур калат да. Сөзсүз түрдө. Анан биз дагы ошо клиенттерге айтабыз, бул 2 жыл сиздер үчүн өтө оптималдуу деп. Анткени 2 жылда үздүк пайызы почти жокко барабар болот. Негизи мөөнөтү канча жылга чейин деп берилет? Негизи мөөнөтү 5 жылга чейин алса болот клиенттер. Бирок 5 жылга чейин алганда кичине үстөк пайыз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Ал эми мына ошол угуп аткан, азыр көрүп аткан көрүүчүлөргө абдан кызыктуу суроо болушу керек. Силердин программанын мүмкүнчүлүктөрүнөн ким пайдалана алат жана аны кантип, каяка кайрылып пайдаланат? Биздин программанын мүмкүнчүлүгүнөн баардык каалаган адамдар жана бизнестер кайрыла алат. Айта кетсем, если мындай жеке адам болсо, үйү суук болуп атса, ушуну жылуулайын деген ойдо, пикирде жүрсө, биринчиден барып ушу үйүнүн эмнесин жасаш керек? Стенасынбы, терезесин алмаштырыш керекпи, потолокторун жылуулаш керекпи, же полун жылуулаш керекпи, ошонун өзүнүн же отоплениесин жакшыртыш керекпи? Өзүнө чечим кабыл алып, если мүмкүнчүлүгү жетсе, баарын бир жасаса жакшы. Мүмкүнчүлүгү жетпесе, бөлүп бирден жасаса болот. Анан ошону жасаш үчүн бул базарга барып, ошого кеткен материалдардын баасын чыгарыш керек. Анткени банкка барган күндө деле ага канча акча керек экенин билиш керек. Анан ошол баасын чыгарып алып туруп, смета деп коебуз, ошону түзүп алып туруп банкка барат. Банкка барып туруп эле мен Кирсевке кайрылам деп арызын жазат. Анан жанагы сметасын тиркеп бизге жиберет. Биз өзүбүз ошо долбоорду каржылайбызбы, каржылабайбызбы, бул канчалык деңгээлде бизге туура келет, туура келбейт. Туура келбесе биз консультация кылып ошону туура келтиргенге аракет кылабыз. Анан клиенттин макулдугу менен биздин условияларга көнсө, биз ага акча берүүгө банкка уруксат беребиз. Демек, биринчи бул Кирсевден макулдук алып, анан банкка өтөт экен да. Да, эми биз мындай параллельно деле иштей берсек болот. Анан банк болсо баягы банктын процедурасы деп коебуз. Бул баягы залогу болуш керек, ал адамдын кое турган, ал адамдын жанагы доходу болуш керек, ошо кредитти төлөй турган. А жагын банк өзү текшере берет. Банктын процедурасына Кирсев кийлигишпейт. Кирсевдин процедурасына банк кийлигишпейт. Бирок экөөбүз бир продукт болуп иштейбиз да. Анан банк макулдугун берсе, ал киши каражат алат дагы, ошо сметанын негизинде үйүн жасайт. Ал эми мына ушул каражаттар канчалык туура максаттуу колдонулганын Кирсев программасы текшерсе керек? Сөзсүз түрдө текшерет. Ошо мисалы акчанын баарын түгөтүп жасап бүткөндөн кийин, ошол адам жасап атканда, ошол строительден болобу, же базарларданбы баардык документтерди чогултуш керек. Мисалы ошол кеткен акчанын максаттуу кеткенин тастыкташ керек. Ошонун жыйынтыгында кайра келип бизге грантка арызын жазат, ошол чектерди тиркейт. Биз ошо чектердин негизинде карап көрөбүз. Анан если бизге чыгып текшерүү кажеттүү болсо, сөзсүз түрдө чыгып барып, текшерип, анан тастыктап, анан грантын ошол клиенттин өзүнүн счетуна которуп коебуз. Кандай программалар бар, продуктлар бар дегени, мисалы үчүн үйдүн сыртын жылылагангабы, терезениби? Үйдүн сыртын жылууласа болот, терезени жылууласа болот, то есть алмаштырып, потолокторду жылууласа болот, полун жылууласа болот, отоплениесин алмаштырса болот. Анан мына азыркы кездерде дагы бир маанилүү нерсе болуп атат. Газификация деп, газга кошулуу. Эгерде ушул адам өзүнүн баягы үйүндөгү мешин
газга өткөзүп, отоплениясын газга өткөзүп, баягы көмүр жаккандан баштап. көмүр жагып, экологияны бузганча газ кичине тазараак болуп эсептелет. Газга өтөм десе, биз ошо жанагы газга кошулууга дагы кеткен расходун кошуп каржылап берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Газпром менен биргеликте. Айтмакчы, Кыргызстан көмүрдөн өндүрүлүүчү энергияга эбегейсиз чоң карыз алып жаткан маалда көмүр, мунай жана газга байланган салттуу экономиканын доору аяктоодо. Мисалга, Франция өз өлкөсүндөгү көмүр электр станцияларды 2022 жылга чейин жабабыз деп турса, Дүйнөлүк банк 2019 жылдан тарта көмүр, газ жана мунай казууга салынуучу инвестициялардын толук токтоторун жарыялады. Алдыда суук, күн, шамал өңдүү жаратылыш ресурстарынан алынуучу зыянсыз энергиянын доору келе жатат. Биринчиден, Франциянын президенти Макрон Бондогу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө анын өлкөсү көмүр электр станцияларын 2021 жылга чейин жабуу чечимин кабыл алганын билдирген. Экинчиден, ошол эле жолугушууларда көмүргө каршы альянс түзүлгөн. Анын максаты экономикалык кызматташтык жана өнүгүү үчүн уюмуна кирген өлкөлөрдө 2030 жылга чейин, ал эми башка өлкөлөрдө 2050 жылга чейин көмүрдөн толук баш тартууга багытталган. Бул альянска учурда 20 өлкө, АКШнын бир нече штаты жана Канаданын айрым аймактары кирген. Үчүнчүдөн, 2017 жылдын 12 декабрындагы Париж климаттык саммитинде Дүйнөлүк банк 2019 жылдан кийин бир эле көмүр өндүрүштү эмес, газды жана мунайды казып алууга байланыштуу баардык инвестицияны токтото тургандыгын жарыялаган. Бул талап газды казып алуу менен калктын аяр катмарын энергия менен камсыздаган эң жакын өлкөлөргө гана тиешеси жок. Акыркы жылдары көмүр-суутек активдеринин баасы түшүп, мындан улам инвесторлордун бул тармактан кетүүсү байкалууда. Эл аралык энергетика агенттигинин анализине карасак, 2035 жылга карата отунду жер астынан казып алган жана ага кайра иштетүү менен байланышкан компанияларды инвестициялоо $30 миллиард чейин төмөндөйт. HSBC банкынын эсептөөлөрү боюнча көмүр-суутек компаниялары өз базар баасын 40%дан 60%га чейин жоготушу күтүлөт. Мындан тышкары, 2017 жылы көмүрдү казуу, аны кайра иштетүү жана колдонгон компаниялардын глобалдык тизмеси жарыяланган. Ал тизмеге 775 компания кирип, инвесторлорго бул компаниялардан чыгуу кеңеши берилген. 2016 жылы дүйнө жүзү боюнча климаттык каржылоонун көлөмү $383 миллиард түзгөн. Климаттык жана жашыл демилгелерди каржылаган уюмдар. Бул жашыл климаттык фонд. Климаттын өзгөрүшү боюнча буунун рамкалык конвенциясынын аракети менен түзүлгөн. Максаты өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүгө жардам берет. 2017 жылдын сентябрь айына чейин фонд тартып келген инвестициялардын көлөмү $10 миллиард жеткен. Ага 43 мамлекеттин өкмөттөрү донор. Глобалдык экологиялык фонд 1994 жылы түзүлгөн. Фонддун ишмердүүлүгүнүн 6 фазасындагы каржылоо көлөмү $4,5 миллиард жакындайт. Дүйнөлүк банк тобу 2015 жылы климаттык каржылоого $49 миллиард ашык каражат сарптаган. Европа реконструкция жана өнүгүү банкы 2020 жылга чейин каражаттарынын 40%ын жашыл технологияларды каржылоого жумшайт. 2006 жана 16 жылдардын аралыгында жашыл каржылоонун көлөмү банкта €24 миллиард түзгөн. Европа инвестиция банкы аталган Европа биримдигинин банкы 2020 жылга чейин климаттык каржылоого $100 миллиард кем эмес сумманы бөлүп берет. 2016 жылы ал климаттык каржылоого €19,5 миллиард бөлгөн. Ошондой эле климаттык инвестициялык фонддор жана Европа биримдигинин Борбор Азия үчүн инвестициялык мекемелери дагы бар. Айтмакчы, жогоруда айтылган Париж конвенциясына Кыргызстандагы кол койгон жана ага ылайык өлкө глобалдуу климаттык фонддон жылына $100 миллион инвестицияларды жашыл технологиялар үчүн тарта алат. Бул жашыл экономикага багытталган кыргыз бизнеси үчүн олуттуу инвестиция болмок. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн толук ыңгайлаштырылып курулган Кыргызстандагы алгачкы мейманкана. Дүйнөдөгү жалпы туристтердин 10% мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар экенин эске алган мейманкана жетекчилиги аны Bridges же көпүрө деп атап, кардарлардын баардык муктаждыгын эске алган. Бул 2017 жылдын соңунда ишин баштаган отелдин жалгыз өзгөчөлүгү эмес. Мейманкананын жылуу суу тутумун күн панелдери камсыздайт. Ал үчүн Чехиянын өндүрүшүндөгү 20 жакын панель орнотулган. Мындан тышкары мультифункционалдык терезелер жайгаштырылган. Анын жардамы менен кышкысын ысык сыртка чыкпайт. Ал эми жайында номерлердин ичиндеги салкындык сакталып турат. Баасы негизи арзан эмес. Балким биз көнүп калган технологияларга караганда кымбатыраак. Бирок бул жаңы заманбап технологиялар. Бул деген биздин азыркы айлана чөйрө табигатыбызга баягы зыян келтирбеген технологиялар.
мисалы бүгүн азыр тэцтен баарыбыз көрүп атабыз, дем алганга күндө смог, абанын акыбалы бузулуп, адамдардын ден соолугу бузулуп, зыян таасири аябай чоң. Бул биздин кичинекей болсо дагы биздин бул салымыбыз, кичинекей болсо дагы бир үлгү көргөзө турган. Бүгүн акырын 1-2 кадамдан баштасак, бир 5-10 жылда көп имараттар ушуга өтүп кетиши мүмкүн деп ойлойм. Күн ачык убакта отелдеги 32 номердин баарын жана ысык сууга жалпы керектөөнүн 100%ын күн панелдери камсыздайт. Ал эми аба ырайы бузук маалда электр энергиянын кубаты пайдаланылат. Күн панелдеринин иштөө принциби жөнөкөй жана аны башкаруу оңой. Бул жакта бизде деген ошо солнечный системанын ошо ички мындайча айтканда жүрөгү деп койсо болот. Бул жакта ошо биздин бойлерлер суунун баягы чогултканыч накопить эткен. Анан бул жагы болсо биздики солнечный системадан келет. Бул жакта ызык суу, то есть ызык суунун подачасы жана обраткасы бул жакта өзүнүн ошол мындайча айтканда жүрөгү ошол суун деген распределить этип, ошол насос менен эмеге солнечный системадан бойлерден жана тиги номерлерге айдап турат да бизде. Бул жакта биздин ошол щит управление болгон жумушчу процессти деген ошол жерден биз көзөмөлдөп турабыз. Бул деген биздин интернетке подключенный, биздин телефонубузга, ошо ноутбукка болгон сигналдар, ар кандай көрсөткүчтөр бизге келип турат да. Кыргызстанда бир жылда 250дөн ашык ачык күн бар. Өлкөдө гидроэнергетиканын потенциалы жогоруда эсептелгени менен потенциал жагынан экинчи орунда күн энергетикасы турат. Ага ылайык Бишкектеги айрым көп кабаттуу үйлөр күндүн энергиясы менен жылытылып, ысык суу менен камсыздала баштады. Азырынча Борбор калаанын 2 жерине жалпы саны 500 данага жакын коллекторлор орнотулду. Анын жалпы аянты 1000 квадрат метрге барабар. Күн коллекторлору орнотулган 2 объектинин курулушуна 15 миллион 600 миң сом сарпталып, долбоор өзүн 5 жылда актайт деп күтүлүүдө. Ал эми күндөн энергия алуучу коллекторлордун эксплуатациялык мөөнөтү 50 жылга деп белгиленген. Коллекторлордун кубатын колдонуу менен Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасы сууну жылытуу үчүн от казандарга сарпталчу көгүлтүр отту жыл сайын дээрлик 3 миллион сомго үнөмдөйт. Азыр бул жерде бунун иштеп турганы бул дополнительный деп коебуз. Анткени ал өзү гана бардыгын жабдуулап, өзү баарын жылуулукту бере албайт. Бул келген муздак сууну азыр бир 11-12 градус муздак суу келет. Ошонун температурасын 35-40 градуска чейин кышкы маалда. Жайында аны 70-80 градуска чейин температураны көтөрүп берип турат. Анан ал көлөм суусу болгону саатына 12-15 тонна сууну жылытат. Энергетика базарындагы соңку тенденциялар дүйнө салттуу энергетикадан альтернативдүү, тагыраагы жашыл энергетикага тездик менен өтүп жатканын көрсөтүүдө. Айрым өлкөлөрдө күн энергиясы эң арзан ресурска айланып, салттуу энергетика менен тең атаа таандашууда. Уюлдук телефондор ар бир адамга кандай азыр жеткиликтүү болсо, жетиштүү болсо, жашыл технологиялар ошондой бир деңгээлге жетет деп мен ишенем. Бул келаткан 5 жылдын ичинде менин оюмча Кыргызстанда айтыш кыйын, бирок ошол эле Орусияда же жакын өлкөлөрдө, мисалы Казакстанда экспо болду, жанагы чатырга койгон күн панелдери же болбосо жана жылытуучу насостор, саркын сууну тазалаган технологиялар эми ар бир 5-үйдө болуп калат деген эсептөөлөр бар да. Ишкер Илим Молдошев 2,5 соток жерге күнөскана курган. Анын кирешеси башкалардан 2 эсе көп. Күнөскана жылуулукту жакшы сактоочу материалдардан курулган. Ага ылайык ишкер негизги чыгым болгон көмүргө акчаны аз коротот. Демек абаны да аз булгайт. Аз тепличниктер өзүнүн түшүмүн өзүн актап айтпайбы? Көмүрүнө көп кетип калып атат. Ошо биздин максат ушул кичине герметичный теплица салып берсек деп ушундай пландар болчу да. Ошону биринчи өзүбүздөн баштадык, Кудай буйрса. Пленканы эсептеп кете турган болсок, пленкада күнүнө 200 кг жаксак, поликарбонатта күнүнө 80-70 кг жагабыз. Ультрабиосвет аябай өзүнө тартып алгандыктан өсүмдүктөрдө бат чоңойт экен да. Бат чоңоюп, бат жетилет экен. Көп өлкөлөр өз саясатын энергиянын жаңы булактары тарабына буруп баштаганын байкоого болот. Божомолдорго ылайык дүйнөдө 2040 жылга карата 2018 жылга салыштырмалуу 30%га көп энергия керек болот. Анткени электроэнергияга болгон керектөө күн санап өсүүдө. Учурда дүйнө жүзүндө керектөөчүлөр өз алдынча энергиянын жаңы булактарын пайдалануу аркылуу өндүрүүчүлөргө айланган тенденция күч алууда. Бул мунай жана газ экспорттогон өлкөлөр убакыт өткөн сайын өз керектөөчүлөрүн аны менен бирге кирешесин да жогото турганынын айкын далили.
Бул капитал экономикалык обзор болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалар менен 3-күнү ушул эле маалда кесиптешим Айсулуу Тикимбаева орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.